Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Summa ma ba'du. Assalamu alaikum. Urmatlı musulman bir tuğandar. Biz menen sizler kuttu ıyık ayda turabız. Bul ayda adam balasın baktısız yaşaudan baktılуу yaşauga жетелеген, адашуудан туура жолго салган, адамгерчиликсиз пас сыпаттардан адамгерчиликтүү жакшы адап ахлакка жеткирген, караңгылыктан нурга жетелеген, төмөн айвандык даражадан адам баласыга ылайыктуу болгон улук кулк мүнөз менен бийик даражага жеткирүү жолун бизге көрсөткөн сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын төрөлгөн айы. Урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул айда ахли суннат вал жамаатты карманган алымдар бир добуштан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга арнап атайын бир маулид программасын же маулид иш-чарасын дейли уюштуруп келишет. Ушул маулидтин шариаттагы өкүмү кандай? Албетте өкүнүчтүүсү ушул кээ бир адамдар маулидти тосуп алуу, маулид программасын уюштуруу бул күнөө, бул бидат, бул жаңылык, бул туура эмес деген сөздөрдү айтышат. Мына ошондуктан бүгүн биз кыскача ушул маулидтин шариаттагы орду тууралуу сиздер менен бөлүшүп кетмекчибиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, албетте маулид программасын тосуп алуу үчүн биз менен сиздерде Кураннан, сүннөттөн далилибиз болуш керек. Мына ошого токтолуп кетели. Эң биринчи Кураннан болгон далил. Аллах субханаху ва таала Юнус сүрөсүнүн 58-ci аятында минтип айткан: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Кул бифадлиллахи ва бирахматихи фабизалика фальяфраху хуа хайрун мимма яжмаун. О Мухаммад, сен айткының, силер Аллахтын жакшылыгына, Аллахтын фазылына, Аллахтын рахматына кубангыла деп. Кубангыла. Анткени ал ага кубануу силер чогулткан бул дүйнөдөгү бүт байлыгыңардан, бардык нерсеңерден жакшыраак деген. Байкап турганыңыздардай ушул аятта эки нерсени айтып кетти. Бири Аллах Тааланын жакшылыгы, фазылы десе, экинчи Аллах Тааланын рахматы деди. Аллах субханаху ва таала ушул аятта биз менен сиздерди Аллах Тааланын рахматына кубанууга буйурду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мына ушул Аллах Тааланын рахматтарынын эң улуу болуп эсептелет. Буга далил Аллах субханаху ва таала Анбия сүрөсүнүн 107-ci аятында минтип айткан: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Биз сени бүткүл ааламга ырайым катарында, мээрим катарында, рахмат катарында гана жөнөткөнбүз деп Аллах Таала айткан. Мына ушул рахмат деген сөздү, ушул аяттагы рахмат деген сөздү Куранды эң мыкты билген, Кураннын шахул муфассирин деп аталган, тафсирчилердин падышасы деп аталган биздин улуу сахабабыз Абдулла ибн Аббас разияллаху анху минтип айтат бул аяттын тафсирини. Иннал фадла ал илм ва рахма Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Юнус сүрөсүндөгү жанагы 58-ci аяттагы фазыл эмне десе, фазыл бул илим дейт, рахмат бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам деген. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, Куранда Аллах субханаху ва таала биз менен сиздерди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул дүйнөгө келгендигине кубанууга эмне кылган экен, буйруган экен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи менен кубанууга. Экинчи далил сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнөн. Эң алгачкылардан болуп ушул маулид программасын, маулидти ким тосуп алган? Бул сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дал өзү муну тосуп алган. Буга далил Имам Муслим рахматуллахи алейхинин хадиси. Мына колубуздагы китеп Сахих Муслим деп аталат. Мына ушул Сахих Муслимде келген хадис. Бул хадисти Аби Катада радияллаху анху риваят кылган. Аби Катада радияллаху анху айтат: Суила Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама ан сауми яумил итнаин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды дүйшөмбү күнү орозо тутуу тууралуу суралды. Сахабалар сурашыптыр: "О Алланын элчиси,
Siz emne üçün daima birinci gün bolğon kezde, düşönbü günü olğon kezde siz oroza tutasız degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mintip cevap bergen eken. Zalika yawmun wulidtu fihi ve unzila alayya fih. Bul günü men bul dünyaya kelgenmin. Jana ıyık Kur'an-ı Kerim uşul günde maga düşürülgen dep. Mana uşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özünü tosup algandığı. Albatta tosup aludun ıkmaslar başka. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oroza tutuğu men tosup algan bolsa, bugünkü günü musulmanlar emne menen tosup alat, eldi çoğultup, oşol jerde akıl nasihat aytıp, Kur'an okup, Peygamberge salavat aytıp, mına şunda bir başkaça bir ıkma menen tosup alışat. Hadis kitaplardan ikinci dalil, bol İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Abbas radıyallahu anhudan rivayet kılgan hadis. Abbas radıyallahu anhu süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ağası bolçu. Atası menen bir tuğan ağası. Bul ulu sahaba Abu Lahab Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ömür boyu karşılık kılgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kançadagan zombuluklardı körsetken, daima Peygamberge karşı küreşken bir Allah Teala'nın kargışağı olsun, duşunda bir jaman adam bolğun. Biroq oşul kişi düğüne salat. Düğüne salgandan keyin Abbas radıyallahu anhu tüşünde oşol özünün bir tuğanın köret. Bir tuğanına körgenden keyin tüşünde körüp qayrilip mintip aytat. Ma haluk? O Abu Lahab, senin abalın kanday? Al düğünedeki yaşoğun kanday degende al kişi qayrilip mintip cevap beret. Faqala finnar, menin abalım kıyın, menin abalım çatak, men tozaqtamın, azaptamın, qiynalıp jatam deyt. İlla annahu biroq bolğonu deyt. Mende nari bir düşönbü günü olğanda menin azabım jеңилдетилет. Jana oşol düşönbü günü maga mına oşol eki manjamnın ortasında mınday su agad, oşol menen men sugarılat degen cevap beret. Bunun mınday bolğonunun sebebini mintip aytat. Bunun sebebi deyt. Oşol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem törölgön kezde Suvayba razıyallahu anha kelip Peygamberdi törölgöndügün Abu Lahab'tan suyunçülögön. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e süt bergen. Mına oşonday jakşılık kılgandыгыdan Abu Lahab uşul Suvaybany kulduktan azatlıkka çıgargan. Bu Suvayba kul bolçu. Oşon azatlıkka çıgargandığı üçün şunçalık ne oldu? Azaptan kutulup jatat. Hurmatly musulman bir tuğanım, emi özünüz karap görüңüz. Abu Lahab bir kafir, ömür boyu Kur'an'a karşı çıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoluna karşı çıktı. Biroq Peygamberge bolğon bir kuvanıcı üçün anın emne? Anın kabırdagı azabı jеңилдетилип жатат. Her bir düşönbü günü kabırda aga jakşı su verilip jatat. Ankeni kabırda su verilbeyt, hurmatly musulman. Al dünyadagi jaşoodо hiç kaçan kafir ölüp ketken adamga su verilbeyt. Alardın suu iriң bolot, kaynak su bolot, kislota siyaktı bolot. İçken sayın adamın denesi eljirip düşüp kalat, ezilip. Biroq buga Abu Lahabga su verilip jatat. Emi siz keliңiz hurmatly musulman bir tuğanım, biz musulmanlar Huday Taala'nın japadan жалгыздыгына işengen adamlar, emi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in törölgön gününe kuansak, anı üçün kandaydır bir özümüzdün baylığımızды jumşap, aga bolğon suyubuzdu özümüzdü bildire turgan bolsok, mına uşunun jazası, mına uşunun sыйлыгы kanday bolot dep oyloysuz. Sözsüz türde hurmatly musulman bir tuğanım, bактылуулук жашоо болот. Сөзсүз түрдө жыргал жашоо болот, рахат жашоо болот биз менен сиздер үчүн. Ошон үчүн Хафиз ибн Насриддин Димишқи рахматуллахи алейхи минтип айткан экен ушул хадистин немесинде. Qala iza kana hadha kafiran jaa zammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Эми караңыз дейт. Эгерде бул капыр болуп, bunu Kur'an'da bol turalı ayavay jaman sözler aytılgan, tabbat yada Abu Lahab dep, eki Abu Lahab'dın eki kurusun degen ушундай түбөлүккө тозокко калган кишинин абалы бул боло турган болсо, ар бир дүйшөмбү күнү азаптан жеңиле турган болсо, анда сиз өмүр бою Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбар экендигине ал кишине кубанган адам, кубанып имандуу абалда өлүп кеткен адамдын акыбалы кандай болот деп ойлойсуз дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, сөзсүз түрдө пайгамбарга кубанган, пайгамбардын sünnetini tarqatуу maksatında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ömür bayanı yerge jetkirүү maksatında uşunday programmalarda, uşunday bir iş çaralarda uyuşturgan adamlar inşallah iki dünyada baktılуу insanlardan bolat.
Урматтуу мусулман бир тууганым, эми келиңиздер ушул жерде жанагы бидат деп айткандарга бир сөз айта кетели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн ый хадисинде айтат: "Ман санна фил ислами суннатан хасанатан фалаха ажруха ва ажру ман амина биха мин ба'дихи мин гайра юнқаса мин уджурихим шай'ун." Кимде ким исламда бир жакшы жолду ойлоп тапса дейт, ал киши үчүн ошол жолду ойлоп тапкандыгынын сообу болот. Жана аны менен амал кылгандардын, андан кийин амал кылгандардын сообу берилет. Жанагы ойлоп тапкандардын амал кылгандардын сообудан эч нерсени кемитилбестен дейт. Ва ман санна фил ислами суннатан саййатан кана алейха визруха ва визру ман амила биха мин ба'дихи мин гайра юнқаса мин авзарихим шай'ун. Ал эми кимде ким исламда бир жаман жолду ойлоп тапса, казинону ойлоп тапты, жанак арак сата турган жерлерди ойлоп тапты, кумар ойной турган жерлерди ойлоп тапты, бузуку сойку каналарды ойлоп тапкан болсо, ал киши үчүн бул дүйнөдө не болот? Аны ойлоп тапкандыгынын күнөөсү болот. Жана андан кийин аны менен амал кылгандардын күнөөсү дагы жазылат. Алардын күнөөлөрүнөн эч нерсе кемитилбестен дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул хадистин негизинде биздин улуу алымдарыбыз айтышат, бул Маулид программасы бул исламдагы эң жакшы жолдордун бири болуп эсептелет дейт. Анткени Маулид программасында эч кандай шариятка каршы келе турган бир нерсе жок. Имам Навави рахматулла алейхи, караңыздар, Имам Навави рахматулла алейхи, мына ушул жанагы айтканыбыздай, Имам Навави рахматулла алейхинин Сахih Муслимге жазган шархы дагы бар мунун ичинде. Ушул Имам Навави рахматулла алейхинин китебин окубасаңыз сиз, Имам Навави аркылуу Sahih Муслимди окубасаңыз сиз түшүнбөй эле калабыз, урматтуу мусулман бир тууганым. Мына ушундай улуу алым эмне дейт караңыз. Өзүнүн Tahzibul Asma ва Лугат аттуу китебинде минтип айтат: "Ал бидату фи шар'i إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة." Имам Навави айтат, бидат деп шариятта эмнени айтат десе, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда болбогон бир жаңы нерсе дейт. Ал эки беликке бөлүнөт, жакшысы жана жаманы болот дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, андыктан биздин жашообузда болуп жаткан жакшы иштер жаңыдан пайгамбардын доорунда болгон. Булар бардыгы шариятка дал келген жакшы амалдардын катарына кирет. Ошондой эле Изуддин ибн Абдиссалам рахматулла алейхи Каваид аттуу китепте мынтип айтат: "Ал бидату мунқасиматун иля важибатин ва мухарраматин ва мандубатин ва макрухатин ва мубахатин." Исламда бидат канчага 5ке бөлүнөт дейт. Ал важиб бидат болот, харам бидат болот, мустахаб бидат болот, макрух бидат болот, мубах рухсат бидат болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул биздин улуу алымдарыбыздын пикирлери. Бушунда ушул сөзүн айтып, ар бирине мисал берген. Мына ошол мисалдардын катарына эми бул сөздү узартпайлы, алардын бардыгын келтирбей эле коелу. Ошол мисал катарында мисал мустахаб бидат эмне десе, мисалы медреселерди куруу дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам доорунда медресе болгон эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам доорунда 4 жыл институт же университет болгон эмес. Мына ошол нерселер бардыгы жаңыдан пайда болгон нерселер, урматтуу мусулман бир тууганым. Ошондой эле биздин улуу алымдарыбыздан ахли суннат вал жамаатты бекем карманган мазхаб башчысы болгон Имам Шафииден Имам Байхақи рахматулла алейхи чынжыры менен мынтип риваят кылып, мынтип айткан сөзүн келтирген. Имам Шафии мынтип айткан экен: "Ал мухдасату минал умури дарбан." Жаңыдан пайда болгон иштер экиге бөлүнөт. Жаңылыктар, шариаттагы жаңылыктар эки бөлүккө бөлүнөт. Ахадухума, ал экөөнүн бири ма ухдиса мимма юхалифу китабан ау суннатан ау асаран ау ижмаан фахазихил бидату далала. Ал экөөнүн бири жаңыдан пайда болуп, ал Кур'анга, же сүннөткө, же асарга, же ижмага каршы боло турган болсо, ал жаман адашуу бидат болуп эсептелет. Экинчиси васани ма ухдиса минал хайри ла хилафа фихи ливахидин мин хаза ва хазихи мухдасатун гайру мазмума. Экинчиси жаңыдан пайда болгон жакшы иш дейт. Ал жокоруда аталган Кур'анга, сүннөткө, асарга, ижмага каршы эмес дейт. Бул жаман эмес, тескерисинче жакшы бидаттардан дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, эми ушул жерде келиңиздер чогуу байкап карап көрөлү. Ыйык Кур'ани Каримден мисалдарды айталы. Караңыздар, Маулид программасында эмне болот? Маулид программасының қанти уюштурулат. Эң эле биринчи Маулид программасында Кур'ан окулат. Кур'ан окуу бул Кур'ан биздин жашообуз.
Құран бізді екі дүниеде бақтылық қыла тұрған кітеп. Мына ошол кітептерді қаншадаған орулуу жүректер ошол жерде оқылған кезде оқып дарыланат, жүректері тазарат. Қаншадаған адамдар иманға келет анын себебиден, Құранның урматынан. Эми ошол жерде экинчи маселе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтылат. Эми караңыз, пайгамбарга салават айтуу Құранға каршыбы? Пайгамбарга салават айтуу астарга каршыбы? Сүннөткө каршыбы? Ижмага каршыбы? Албетте каршы эмес. Бардыгы Құран, сүннөт, бардыгына төп келе турган амалдардан болот. Себеби Аллах Таала өзү ыйык Құран-ы Каримде биз менен сиздерге кайрылып минтип айткан. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Я айюхалладина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Албетте Аллах жананын периштери пайгамбарга салават айтышат. О имандылар, силер дагы пайгамбарга салават салам айткыла деген. Мына ушул аяттын негизинде караңыздар, ушул аятта тескерисинче пайгамбарга салават айтууга буйрулган. Андан кейін эмне айтылат? Маулид программасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламнын өмүр баяны айтылат. Мыша өмүр баян айтуу эгерде Куранга караңыздар, Куранга каршыбы, сүннөткө каршыбы, асарга каршыбы, же ижмага каршыбы? Жок, тескерисинче Кураннын миңдеген аяты эмнеге? Өмүр баян тууралуу кетет, тарых жөнүндө кетет. Мына ошол эч бир Куранга каршылык жок. Же сүннөттө дагы ошондой келет, асарларда дагы ошондой келет. Ижмага дагы бул нерсе каршы эмес. Андыктан мындай иштер бардыгы жакшы амалдардан болуп эсептелет. Урматтуу мусулман бир тууганым, эми Аллама Жалалуддин Суити рахматуллаху алейхинин bir sözünü aytalar. Vaqad suila İbn Hacer Asqalani an amalil maulidi fa ajaba bima nassahu. İmam Jalaliddin Suyuti aytat, mıntip aytkan eken. İbn Hacer Asqalani rahmatullah aleyhiden maulid programmasını uyuşturуу tuuralı, maulid ötkөрүү tuuralı, maulid iş-çarasını uyuşturуу tuuralı suralgan kezde tömөнкүчө жооп берген экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, İbn Hacer Asqalani kim? İbn Hacer Asqalani бұл Sahih Buxoriga шарх жазған, өтө миңдеген хадистерди билген, хафиз деп аталган өтө улуу адамдардан болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө кээ адамдар Бухорини bu деген тамгасын дагы керек болсо түшүнө албайт. Эгерде Ибн Хажар Асқаланинин шархыны карабаса, андан маалымат албайынча Сахих Бухорига такыр түшүнүүгө жетпейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Андыктан ушундай улуу алымдардын пикири менен жашасак биз эки дүйнөдө бактылуу болобуз. Эми караңыздар, бул эмне дейт? Аслу амалил маулиди бид'атун лам тункан ан ахадин минас салафи салих минал куруни саласа. ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في أمالها المحاسن وتجنب ضدها كانت بدعة حسنة وإلا فلا. Negizi Maulid programmasının negizi bol bid'at. Salafi salihlerden 3 kılımdan hiç kimden rivayet kılıngan emes. Bolgonu bu Maulid programması özü жақшы жағындағын, жаман нерсени дагы камтып алат. Андыктан кайсыл киши ушул Maulid программасын уюштурган кезде тек гана жақшы жактарын амал кыла турган болсо, жақшы жактарын алып тандап издеп аны менен амал кылса, жана жаман нерселерден, шариатка каршы нерселерден сактана турган болсо, анда бул жақшы бид'ат болот. Ал эми эгерде сактанбай турган болсо, анда ал жаман бид'ат болот дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул Ибн Хажар Асқаланин айткан сөзүндө өтө чоң маани жатат. Кээ бир адамдар, мен аттарын атабайын, белгилүү бир нерсени атабайын, кээ бир адамдар балким сыртта окуп келген, ушундай деп айтайын, сыртта окуп келген, өзү окуган жерде туура эмес, аша чапкан кандайдыр бир агымдарды көрүп алып, ошолордун сөзүн алып келип бизде Кыргызстанда колдонуп аткан доор азыр. Кээ жерлерде албетте туура эмес нерселер бар Maulid программаларында. Өтө чоң ката иштер бар. Эми алардын бардыгын мен айтпайын бул жерде. Бул жерде айта турган жер эмес. Болгону аша чабуулар көп. Мына ошол өздөрүндөгү, ошол окуган жерлеринде, илим алган жерлериндеги туура эмес нерселерди көрүп алып, ошондой Кыргызстандан агын ошол таризде болот, ошолордун ишеними сыяктуу болот деген бир пикир менен бүгүнкү күнү бид'ат, Маулидти келип бул бид'ат, бул адашуу деген адамдар бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр, алхамдулилла, эч качан биздин Маулид программаларыбызда арам нерсе аралашпайт. Биздин
Maulid programmalarыбыз мына бүгүн эле мен Александровкада мына туугандарда катышып келдим. Аябай жакшы болду. Башында Кур'ан окулат, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны айтылат, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтылат. Мына ошондой бир жакшы жол менен өткөрүлөт, урматтуу мусулман бир тууганым. Эми сөздүн уланысында эмне дейт? Ибн Хаджар Аскалани айтат: "Ва кад захара ли тахрижуха ала аслин сабитин, ва хува ма сабата мин сахихайни min anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qadima al-Madinata, fa wajada al-yahuda yasumuna yawma Ashura." İbn Hajar Asqalani aytат, чындыгында ушул Маулид программасының үчүн мен бир негиз таптым дейт. Бир такталган негиз таптым. Мына ошонун негизинде мен Маулидтин шариатта уруксат экендигин ойлоп изилеп чыктым дейт. Ал бул Сахих Бухари менен Сахих Муслимде келген хадис дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага келген кезде жөөттөр Ошуро күнүнү, Мухаррам айынын 10-числосуна орозо тутушат эле. Фасаалахум фaqalu. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алардан сурады: "Силер эмне себептен ушул күндө орозо тутасыңар?" дегенде, тигилер мынтип айтышты: "Хуа яумун агрaqallahu fihi fir'aun naja Musa." Бул күнү Аллах Таала Фир'аунду сууга чөктүрүп, Муса алейхиссаламды куткарган күн деди. Муса алейхиссалам куткарган күн деди. "Фанахну насумуху шукран лиллахи таала." Биз ошого Кудай Таалага шүгүр кылып, жанагы орозо тутабыз ушул күндө деди. Демек Ибн Хаджар Аскалани айтат: "Фа юстафаду минху фи'лу шукри ала ма манна бихи фи яумин муайянин." Карасаңыз, мына ушул хадистен дейт, ушул хадистин жыйынтыгында Кудай Таалага шүгүр айтууду уруксат экендиги алынат дейт. Уруксат экендиги. Эгер белгилүү бир күндө Кудай Таала кандайдыр бир жакшылык берген болсо, же бизден кандайдыр бир балени кайтарган болсо, мына ошол күнү аны шүгүр кылып, ага шүгүр кылып, ал күндү тосуп алууду белгилүү бир эрежелер менен тосуп алууга уруксат экендигин ушул хадистен алса болот дейт. Мисалыга дейт, ошол күндө жылда кайтаданга болот. Бирок ошол шүгүр кылуудун жолдору көп дейт. Кээ бир адамдар ибадат менен, сажда кылуу менен, орозо тутуу менен, садака кылуу менен, тилават кылуу менен. Бирок эми караңыздар, урматтуу мусулман бир тууганым, ошол жерде жанагы неъмат, белгилүү бир неъмат берсе тосуп алууга болот дебедикпи? Мына ошол белгилүү неъматты тосуп алуу дедик. Ошол неъмат кайсыл? Эң улуу неъмат жанагы жокоруда айтканыбыздай, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул дүйнөгө келүүсү. Андыктан биз менен сиздер дагы мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды төрөлгөн күнү издеп, ошол күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көптөгөн салаваттарды айтып ошол айлардын ичинде. Албетте дайыма айтышыбыз керек. Биз дайыма пайгамбардын сүннөтүнө этишибиз керек. Дайыма аны менен жашашыбыз керек. Бирок ошо белгилүү күндөрдө адамдарды чогултуп алып, пайгамбарды таанытуу программасын уюштура турган болсок, абдан жакшы болот. Жанагы Муса алейхиссаламдын кавмы Ашура күндү издеп орозо тутканы сыяктуу, урматтуу мусулман бир тууганым. Экинчиден бул жерде айта турган дагы бир маселе бар. Ордунан турсаңыз, ордунан турса болот дегендер бар, болбойт дегендер бар. Албетте бул нерселерди биз өзүбүздүн Кыргызстандын кээ бир дамылаларыбыздан угуп өтө кыжалат болобуз. Кээ бирлери ордуңдан турбасаң динден чыгасың дей турган болсо, экинчилери ордуңдан турсаң сен дагы мушрик болосуң деп аша чабуулар бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, мындай маселелерде биз улуу алымдарыбыздын сөзүнө кайрылышыбыз керек. Анан жанагы айтканыбыздай, сырттагы бир мамлекетте окуп келип алып, бул жерде ордунан тургандарды тияктагы ордунда тургандарга салыштырбашыбыз керек. Бизде ордунан туруудун эрежеси башка, аларда ордунан туруудун эрежеси башка. Алар башка ишеним менен турушат, биз башка ишеним менен ордубуздан турабыз. Мына ошол турууну китептерибизде Маулана Абдулхай Лакнавиден дагы келет. Ошо ордунан туруп койсо эчтеке болбойт деп. Албетте бир китебинде болбойт десе, кийинкисинде болот деген жери дагы бар. Ошол болбойт дегенди окуп алгандар болсо, ошол болот деген дагы карасаңыздар, болот деп дагы келген. Эми бул жерде айта турган сөз, караңыз, биз оболкуларыбыздан сабак алышыбыз керек. Эми туруп койсо ордунан пайгамбарга салават айтып, пайгамбардын аты аталган кезде ордунан туруп кое турган болсо, эмне болот? Бул бир жөн эле сый, бул жөн эле урмат, жөн эле анын кадырлоо болуп эсептелет. Анын эч бир күнөөсү жок. Биз эч качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды аша чабып, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Кудай Тааладай биз статус бере турган адам эмеспиз. Бизде Кыргызстанда андай түшүнүктөр жок, урматтуу мусулман бир туугандарым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сыйлоодо биз улуу сахабалардан кийинки моундардан бир мисал берип кетели. Саид бин Мусайяб рахматуллаху алейхи бар, Аллах Тааладан ыраазы болсун. Ошол киши өлүм төшөгүндө жатат.
өлім төшегінде өтө катуу ооруп жатат. Ошондо бирөөлөр келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси тууралуу сурашат. Хадиси тууралуу сураган кезде Саид бин Мусайяб жанында тургандарга айтат: мени отургузгула" дейт. Мени жөлөп отургузгула, ордумдан тургузуп, мени отургузгула. Мен капталым менен жаткан абалда пайгамбардын хадисин айтуу ылайыктуу эмес дейт. Урматтуу мухаммад бир туугандар, карасаңыз ордунан турду. Ордунан туруп чүйгөлөктөп өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жаса отурду. Муну менен ал динден чыгып кетеби? Же ага кудайлык статус бердиби? Же башка нерсе кылдыбы? Эмне кылды? Эчтеке кылган жок. Болгону пайгамбарга болгон урматты, сыйды көрсөттү. Бул урмат кылууга бизди Кудай Таала дагы Кур'анда буйруган. Экинчиси, урматтуу мусулман бир тууганым, биздин улуу алымдарыбыздын бири Имам Малик рахматуллахи алейхи. Бул киши Имаму Дарул Хижрат деп аталат. Мадинанын имамы деп. Бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин жыйнаган, миңдеген хадистерин жыйнап, Муатта аттуу китеп жазган. Мына ушул кишиден биз үлгү алышыбыз керек. Караңыздар, Имам Малик рахматуллахи алейхи күндөрдүн биринде ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде жанагы Муатта аттуу китебиден сабак өтүп жаткан болот. Ошол сабак өтүп жаткан кезде бир чаян келип, Малик рахматуллахи алейхинин бутуну 13 жолу 14 жолу чагат деп ар түрдө келген. 13-14 жолу чагат. Малик рахматуллахи алейхин бети өзгөрүп кетет, жүзү. Бирок сабагын токтотпой, сабагын акырына чыгарат. Акырына чыгарат да анан кийин тарияк деп коет. Ошондой бир маз экен ууга каршы. Аны ошо шыйрагына чаян чаккан жерлерге шубап коет. Шубап койгондо жанында тургандар айтат: "О Малик, сен ошол токтотуп койбой белең сабакты. Биринчи сен чаянды четке кылып, чаяндан кутулбайбы дең, андан кийин сен сабагыңды улантсаң" дегенде, Имам Малик рахматуллахи алейхи минтип айтат: "Субханаллах, субханаллах" деп арабтар бул таңыркаган кезде, таң калган кезде айта турган сөз субханаллах дейт. Кантип эле дейт, мен эң жакшы көргөн адамымдын, эң сүйгөн адамымдын, эң кадырлаган адамымдын сөзүнү бир чаяннын чаккандыгы үчүн токтотуп коеюн деген сөздү айтаткан экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, Кудай Таалам бизге дагы туура түшүнүк берсин. Кудай Таалам бизге дагы ушул пайгамбарды сыйлап, пайгамбарды урматтап, пайгамбардын кадыр баркына жетип, анын сүннөт жолу менен жашап, өтүп кетүүгө бардыгыбызга насип этсин. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул кыскача пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Маулидин төрөлгөн күнүн тосуп алуу тууралуу эди. Өтө көптөгөн далилдер бар. Мындан тышкаркы дагы аалымдарыбыз өтө көптөгөн далилдерди келтиришкен, анын тууралуу китептерди жазышкан. Эгерде ким толук маалымат алайын десе, мен ошол китептерге кайрылып, ошол китептерден окуп алса болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.